жана кээ бир менен урматсыз кесиптештерим, ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыңар. Карапайым калктыга деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алды кайдады. Анан ар бирине 200 миңден кенемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул да. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп, ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, барыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Вирус бар болсо, вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар. Дүйнө дүрбөлөңгө түшүп атат. Тигинчи адам өлдү, мынча адам өлдү деп. Бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Кытайда 2 саатта канча адам өлөт? Жөн эле. 3000 адам өлөт. 3 айда коронавирустар 3300 адам өлдү. Эмне үчүн Кытай менен чектеш Непалда, Бутанда, Вьетнамда, Лаосто, Камбоджада, Монголияда бир дагы адам набыт болгон жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн килеген Россияда bir ayda 170 адам коронавирустан набыт болду, а ДТПдан, жол кырсыгынан 1,5 миң адам кайтыш болду. Саясат бар да. Анан кийин силер өзүңөр айтып атасыңар, буну саясатка аралаштырба деп. Саясатка өзүңөр аралаштырып атпайсыңарбы? Өзүңөр ак халатчандарды ушинтип атпайсыңарбы, кайрылтып атпайсыңарбы? Өзүңөр сөктүртүп атпайсыңарбы? Жанагы Киргизка деген кыздарга. Анан келип олтуруп карапайым элге жумтасыңар. Урматтуу депутаттар, биз жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек. Урматтуу Кубатбек Айылчиевич, тилекке каршы мен сөзүмдү улантайын десем уруксат бербей койдуңар, бирок мен улантып коеюн, угуп алыңыз. Ар бир ооруну жуктурган биздин врачтарга, ак халатчандарга силер 200 миң сомдон деп айтып атпайсыңарбы? Бул шылдың. Мен сунуш кылам, керек болсо кесиптештерим колдоп берет болуш керек. Жанагы атайын эсепке түшкөн акчадан, ал элдин акчасы. Ошол элдин акчасы элди коргоп калган, элди кылган, эрди кылган ак халатчандарга ар кимисине 1 миллион сомдон бөлүп беришиңиз керек. А силер комиссия түзүп алып арыктай тургандай бул эме эмес. Керек болсо биздин ак халатчандардын көрсөткөн эрдиги улуу ата мекендик согушта көрсөткөн эрдик. Буну силер ошондой кылып баалагыла. Силер баалай албай жатасыңар. Силер тескерисинче ак халатчандарды бүгүнкү күнгө чейин алдыңарга санайтып, артында жашында иш кылып атасыңар. Бул уят. Ошондуктан мен сунуш келтирем. Как депутат катары ар бир врач 1 миллион сомдон кенемте пул алыш керек. Ооруну жуктуруп алгандыгы үчүн. А силер айтып атасыңар, кокус дүйнөдөн өтүп кетсе 1 миллион деп. Тирүүлөрдү ойлобойсуңарбы силер? Тирүүлөрдү ойлогула. Анан коронавирус деп. Билебиз, бунун артында эмне чоң саясат жатканын. Разборка кылабыз, кийин жооп беребиз, биз качпайбыз деп. Силер өмүр бою качып келгенсиңер. Дагы жоопкерчиликтен качасыңар, бирок акыреттен, акыйкаттан кача албайсыңар. Мен ушуну айтып коеюн дедим, мен ушуну улап коеюн дедим. Рахмат сизге.